Көптөгөн адамдар арыктай албай жүрөт, бирок семирүүнү же болбосо салмак алууну каалаган адамдар дагы аз эмес. Кантип семирсе болот деген суроого жооп издегендердин арасында аялдар дагы, эркектер дагы бар. Албетте камыр оокаттар таттуудан же эттен көбүрөөк жегиле десек оңой болмок, бирок ал андай эмес. Кантип семирсе болот? Арыктыктын себептери булар болушу мүмкүн. Сиздин физиологиялык өзгөчөлүгүңүз. Эгер сиздин чоң ата, чоң эне, тай ата, тай энелериңиз өзүңүздүн ата энеңиз арык адам болсо, анда сиз да арык болушуңуз толук ыктымал. Эгер саат тагылуучу муундун айланта узундугу 14 сантиметрден кем болсо, анда сиз астеник түрүнө киресиз. Сиз каалаган нерсени жесеңиз дагы ашыкча салмак ала албайсыз. Ошондуктан жакшы фигура жасоону кааласаңыз, анда сиз чоңойтууну каалаган булчуңга карай көнүгүүлөрдү жасаңыз. Экинчи себеби. Сиз жетишерлик тамактанбай же туура эмес тамактанып жатасыз. Көптөгөн арык адамдар жетишсиз калорияда тамактанышат. Ар кандай салаттарды жеп же күнүнө 5-6 жолу тамактануу. Мындай бир нече бөлүккө бөлүнгөн тамактануу зат алмашуу процессин тездетип, салмак албай эле тескерисинче арыктай бересиз. Кантип семирем деп күндө ойлонбоңуз. Күнүнө сиз канча калория керектигин эсептеп чыгып, анан ошол калорияларды күн сайын алууга аракет кылыңыз. Бирок андан дагы маанилүүсү сиз жеп жаткан нерсе. Өз организмиңизге ар кандай таштандыларды толтуруу менен ден соолугуңузду бузуп алышыңыз мүмкүн. Сиздин рационуңузда белоктор, майлар жана углеводдор болушу зарыл. Семирүүнү каалаган бир абдан арык аял интернеттен ар кандай макалаларды окуп алып, белокту көп жеш керек деп эртең менен быштакты жеп, түштө балык жеп, кечинде жер жемиштер менен бышкан токтун этин жеп жүрчү. Натыйжа такыр болбоду. Мурдагыдай эле арык жана маанайы жок. Таң калыштуу эмес, анткени өлчөмүнөн ашык алынган белок зат алмашуу процессинин 30%га жогорулатып, арыктаганга алып келет. Качан гана рационго туура углеводдорду кошкондо денеси татынакай болуп толо баштаган. Оор углеводдорду кабыл алуу маанилүү. Таттууну азыраак жеңиз. Таттуу витаминдерди өлтүрөт. Негизинен В группасындагы витаминдер кальций, калий булар пайдалуу заттардын сиңишине катышып, жаңы клеткалардын куруусуна жардамдашат. Эгер сиз эркек киши болуп салмак алууну кааласаңыз, сиздин рацион жогорку калорияда болушу керек. Мисалы 1 килограммга 40 калория керек дейле. Анда сиздин салмагыңыз 70 килограмм болсо, а сиз 75 килограмм болууну кааласаңыз, анда мына ошол 40 калорияны 75ке көбөйтөсүз дагы керектүү калорияны өзүңүз күнүнө алганга аракет кылыңыз. Албетте мындай калорияны бир күндө жеш оңой иш эмес. Күнүнө 3 жолу тамактануудан тышкары дагы сөзсүз машыгууга 1 саат бөлүңүз. Жана машыгууга чейин жана машуудан кийин дагы белоктор жана углеводдор менен азыктануу керек. Жумасына 3 жолудан көп эмес машыгуу абзел. Анткени булчуңдар машыгуу убагында эмес, эс алуу, калыбына келүү учурунда өсөт. Сиздин машыгуу программаңыз бардык булчуң группаларын камтыган базалык көнүгүүлөрдөн болуусу жакшы. Үчүнчү. Сиз семирем деп абдан көп сарсанаа болосуз. Мындай учурда нерв системасы жүрөктүн тез-тез согуусун күчөтөт. Бул кардио машыгуулар учурундагы көнүгүүлөргө абдан окшош. Албетте натыйжа дагы ага байланыштуу болот.